чын эле дүйнөдөгү сууктун баары адегенде так ушул теңир тоого чогулуп, андан кийин нарындын Кудайдын кернейиндей болгон кууш капчыгайынан боору менен сойлоп өтүп, анан жер шарына тарап кетет болуш керек деп ойлой берер элем. Бастырма деген эле аты болбосо үстүндөгү эскилиги жеткен жалаңкат бош шийпырынан башка жагынын баары алдалап ачык жатчу мал короодогу уйларды, көңдү, анын жанындагы жампа менен алдан эмедей шишип алган көмүрдү, көмүрдүн түбүндө тумшугун чатына тыгып алып уктап жаткан итти аппак болгуча кыроо басты. Ошентип октябрдын этегине жетип жетпей эле жааган кар жок, карандай суугу өпкөдөн өткөн нарындын жылаңач кышы, түрмөдөн жаңы чыккан айылдашым Нааматка окшоп шымаланып кирип келди. Эми ал 7 айга чейин кетпей жандыга шайтат. Абдрахман ата ушул үйдүн ээси, Анипа апанын абышкасы, нарындын эт комбинатында жумушчу, сонун киши, таң атпай ишине кетип кечинде келет. Кемпирөкө дарбазанын кире беришиндеги айнеги көчөнү караган чоң үйүндө, баласы менен келини аны менен маңдайлаш турган, балык жон болуп жабылган эски үйүндө, биз анын бери жагындагы, ал экөөнүкүнөн да эски, кой кепе кылып алсакпы деп аткан кезинде биз кирип жашап калган үстүндө жетим алабата өскөн Абдрахман атанын тээ качанкы бир жаңы үйлөнгөн кезинде салынган үйүндө турабыз. Бул жерге келгенге чейин шаардын менин ишиме жакын жериндеги этажында жесир аялдын 2 бөлмөлүү үйүнүн 1 бөлмөсүндө ээси менен чогуу турганбыз. Чыдай албай койдук. Бет жууганы менен туалеттиндеги өчүрөткө күнүбүз түшкөнүн эстесем азырда кыйналып кетем. Эскилигинен шыбагы сыйрылып олтуруп сары карт болгон баланын бети кейиптенип, такыр эле акиташ албай калган жаман кепенин ичин кайта-кайта актап, шыркырап топурагы куюла берген патологун редакциядан сурап келген, нарын правдасынын бир таңгагы менен түгөнгүчө чаптап, мыкка электеле упурап, топосу окшуп турган дубалына туш кийистин жогун жоктотпой, Кыргызстандын картасынан 2 кнопкалап, эшиктин жыртык тешигине жаман кийистин өөнүн тыгып бүтөп алгандан кийин, мен куштун көмүрү тимеле гүлүнө чейин күйүп берип, кичинекей 2 кызыбыздын беттери албырып, Зейн экөөбүздү кышы бою алдан эмедей бөпөлөп, жүжө баскан тооктун уясындай алдейлеп чыккан ошол үй, биз нарынга келип, мен облгестикке орношуп, Зейне шаардын мектеп интернатында иштеп жүргөндөгү квартирабыз болчу. Кээде биздин кепе тамыбызга келип, айланайын тимеле лепилдеп үйүңөр сонун жыпжылуу киргим эле келе берет. Биртке жылынып алып кетейин, анын үстүнө картошка жыттанып туруп алгандан чыдап олтура албай койдум. Эмне экенин билбейм, куурулган картошканы тимеле балекеттей жакшы көрөм деп. Жалаңкат кепишчен Анипа апа тердегенче чай ичип, Зейне менен кобурашып кетер эле. Иштен келгенде туалет менен бастырманын жанындагы жампайган кепе тамга кирип кеткенче бир кызыктай болуп, кокус көчө тараптан мени тааныган бирди жарымы көрүп калбагай эле деп кирип кеткенче шашып, кирип кеткенден кийин тимеле бейишке киргенсип баарын унутуп, кыздарымдын бетинен өпкүлөп, бактыма бапырап, ага дейрек гүлүм додо болбой, башкалар 20 жылда жеткен турмушка 30 жылымды коротуп жүрүп араң жеткен жашоом мындан ары кандай болоорун ойлоп да койбой, эстей калганда гана, балким шаарда калганымда башкача болоору беле деп ичим тыздей түшүп басылып, шаарда калгандардын баары жыргап жүргөнсүп сезилип, бир нерсе тамагыма буула калып токтоп буулугуп ыр жаскан күндөрүм да болду. Ошол биз жаңыдан үйлөнгөн жылдар Зейн экөөбүздөн эмнеңер жок эле дегендин ордуна эмнеңер бар эле деп сурасаңар, жооп оңой табылат эле деп ойлой берем. Ошону бүгүн Зейнеден сурасам, 5-6 жуурканыбыз, бир шырдагыбыз, бир чайнек, 10 чакты чыныбыз, 4 тарелкабыз, анан бейшек жеген берген 3 литрлик кол казаныбыз бар эмес беле дейт. Дың сууп жер муздай баштаган маал, бейшек жеңемдер учураша кетели деп атайлап ат баштан нарынга келип, бирок баягы эле көп кыргыздын бир катары адресибиздин улица Красноармейская дегенин гана эстебесе, калганын эстен чыгарып салып, көчөнүн башынан түшүп алып истеп келатып, кокустан Зейне ичи тышын жууп, кургасын деп короонун дубалына көмкөрүп койгон казанынан тааный коюп таап келгени эсимде. Кудай жалгап ушул жерде турарыңарды казанымдан тааныбадымбы? Ал болбосо таппай кете бермек экенмин деп сүйүнгөн жеңем. Чылгый кыргыз жашаган менен мекеме, мектеп, көчөлөрдүн баарынын аты жалаң орусча коюлган нарын, анын ичинен биз турган Красноармейская көчөсүнүн боюндагы тал теректин баштары көк чычып, жалбырактар жашкылт тартып калган апрелдин ортосунда биздин кичинекей үйүбүзгө да кичинекей жаз келди. Астыма төшөктү үстөл кылып төшөп алып, казактын талаасындагы бытырга окшоп жылып келаткан эшек куртту ала кийиз менен жаба салып, бирдеме жазсамбы деп кагаз калем камдап алып, карарып түнөрүп короого түшүп келаткан асманды айнектен карап олтургам.
Аңгыча күн күркүрөп, дөңгөрөгөн үн ак кара көк мус баскан тоолорду силкип өтүп, жердин асты солкдей түшүп токтоп, асман тарс деп, көктүн төшү чарт айрылып, булут түтөп, иреңдеген чагылган колундагы от кармаган шапалагын туш келди чапкылап жолулдуй салып уруп келатты. Бир тамчы, эки тамчы, көп тамчы. Аны шатырата төгүп кирген жамгыр көл шал түшүп, нарынды жылаңа чачкыларын кызыл жаян кыян басты. Ак кыянын алды менен каякадыр кетип бараткан жалгыз атчан көздөн өчпөй, жамгырдын мунарынан талаалар көрүнүп көрүнбөй, асман жердин кайсыл чектен кошулуп, кайсыл чектен ашташканы билинип билинбей, дымый түшкөн айлана тегеректин баары деңиздей көлгүп, төрдөгү агыш сарай агыштам агындыдай чайпалып калкылдап турду. Мен ыр жазып жаттым. Көл шал түшүп жамгыр жан, көнөктөдү калбырдан, булут басты тоо башын бурганактап каргылган, кыян жүрүп заматта, кырды-кырдай чабат да, чарттей түшөт асмандын чагылганы чалаткан. Көк чылгый суу кенебей, көктү тиктейт теребел, кылыч окшоп кыяк түшөп кыткылыктайт беделер. Бариктерин чапкылап, бактар жыргап аптыгат, санаасы жок тим гана сайдын суусу каткырат. Көшөрдү күн көшөрдү, көз ачылбай нөшөрдүн, өйүс менен тең болуп өң албырат өзөндүн, желеленип аңыздар, жер деңиздей алыстан агындыдай чайпалат агыш сарай агыштам. Эн тала баратчан, эрбең бараткан, эмни издеди бейубак, агат жан. Раматылык болуп кеткен жусубум, классташым, айылдашым, өзүгүлейген облустук аттын жол курулуш башкармалыгынын бакандай бөлүм башчысы болуп туруп, нарым менен тагышыл мен айткандай сен мен деп сүйлөшөр эле. Аябай жөнөкөй, таза, чынчыл, билимдүү адис болчу. Мен КМУнун журналистика бөлүмүндө окуп жүрүп, Нарын правдасы гезитине практикага келген сайын жоксун алчу жоруктардын баарына кабагым кашым дебей чыдап берген. Кокуз башка бирөөлөрдүн үйүнө жатып калсам, түнү менен шаарды кыдырып жүрүп таап алып үйүнө алып барып дасторконун жайып, ак төшөгүн салып жаткырган, нарында жашаганды достук деген кандай болоорун үйрөткөн, Жусуп менен Ырыскүлүмдүн мага дегенде төгүлүп чачылып турган мээрими менен пейилин азыр да эч кимден истеп таба албай келем. Азыр ойлосом а кезде Зейн экөөбүз дегеле эч нерсенин кереги жоктой жашаппыз. Акча тыйын деле өпчап, бир караган көзгө комсо, жупуну көрүнгөн менен тескерисинче бул жерде өчөшкөнсүп, жарашканда, жарашпаганда ой боюна койбой, аялдары кийимдин өтө кымбатын кийинген нарында кыйраткан кийимибиз деле жок болчу. Жетип жетпей жашаган күнүбүз көп эле болду. Бирок жылдысыбыз жерге түшүп, ушундай жашообуз үчүн башка бирөөлөрдү күнөөлөп, а жок, бу жок деп урушуп талашып, тытышканыбызды такыр эле эстей албай койдум. Шайма-шай болбогонубузга карабастан шатыра шатман жашадык. Ким билет, балким Зейн экөөбүздөн кенедейибизден жетим өсүп, барды жоктун баркын эрте билип, атасыз турмуштун ызасын эрте тартып калганданбы? Же артыбыздан жөлөп таяп, алдыбыздан колун сунуп ээрчите турган ишенер кишибиз жоктугунанбы? Байлык, көр дүйнө дегендин артынан үзүлүп түшкөн жокпуз. Ал мага атасы жок балага мамиле кылган ападай мамиле кылса, мен ага атасы жок кызга мамиле кылган атадай мамиле кылдым. Дегеле түшкө чейин мейман болуп, түштөн кийин кете берчү бул өмүргө, жылаңач келип, жылаңач кете турган бул өмүргө дүйнө каат болбой жашагандан өткөн бакыт жок экен. Дүнүйөкор боло көрбөгүлө, ач көз боло көрбөгүлө, көр дүйнө кара жерге кирсин, табылат, байлык кубалагандын арты жакшы болбойт. Таза болгуңар келсе Жусуптай болгула, тытынып иштегиңер келсе Жумалыдай болгула деп, балдарыма эки мыкты классташымды үлгү тутуп, илгери айылдагы кары кишилердин балдарын айткан сөздөрүн бүгүн Зейн экөөбүз карагылачы элдин балдарын деп, өзүбүздүн балдарыбыздын кулактарына куюп келебиз. Куйганыбыз куйган жерге сиңип атабы же сыртка агып кетип атабы ким билсин. Балким ал айтканыбыз азыр эмес. Биз кетчү жагыбызга кеткенден кийин, ордубуз оңурайып, жогубуз жоктолуп, баркыбыз билингенден кийин өнүп чыгаар. Атаганат мурдагы заман болгондо ушул сөздү айыл кыштакта жашаган, шаарда жашаган кыргыздардын баары балдарынын кулагына куйбайт беле. Мектеп менен жогорку окуу жайлары кулагына куйбайт беле.
Бүтүндөй мамлекет кулагына куйбайт беле. Мамлекет антелбай калды окшойт. Мамлекет антелбай калган соң ата-энелердин айтканынан эмне чыгат? Ата-энесин укпаган, мектебин укпаган балдар мамлекеттин угабы? Мамлекеттин укпаган элдин келечеги барбы? Ошон үчүн биздин эл айтылбаган сөз карып, бычылбаган бөз карып деп бекер айткан эмес турбайбы? Илгери улуулардын насаат кеби үйдө болобу, көчөдө болобу, же эл чогулган жерде болобу? Баскан турган изибизге жамгыр болуп жаап турганы да бекеринен болбоптур го. Биз жалаң ушундай сөздөрдүн жамгыры менен көктөп өспөдүк беле? Же жалганбы? Кыргыздын ушул сөздөрүнүн жамгыры жаабай калганына канча болду? Глобалдаштыруу дегенди мен барган сайын мекенсиздештирүү деп түшүнчү болдум. Айрымдарыбыз акча чыккан жерди мекенге, акчалуу ишини мекеге айланта баштады. Акчасы көптөргө жер шарынын каалаган жери мекен болду. Мекенсиз өскөн киши, мекенин чаңган киши кантип мекенге күйөт? Кыргыз илгери эле итте мекен болбойт, иттин мекени ит аягы дебеди беле деп. Атаңгүрай, келик түгөп, кет келип калган кезде бүтүндөй бир улут деле адам сыяктуу карып, эч нерсеге кызыкпай, эч нерсеге умтулбай, көңүлү кайтып, ындыны кетип, дымак өчүп, ал күчтөн тайып, кетээр жолун гана тиктеп, ажалын күтүп калат окшобойбу деп ойлодум. Арстанбек Олия кетээринде ас күнчүлүк өмүрдө аркы терки теминип, аргымак атың жоорутпа, алабарман сөз сүйлөп, азамат көөнүн оорутпа, жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө, жалгызга камчы көтөрбө, жардынын отун өчүрбө, карынын сөзүн капка сал, кара өзгө ичи арамды карабай туруп башка сал деп келип, тигилип ажал келгенде атка минсең буттаган, алкыныңдан жыттаган, колуң коюп башыңа аста секин уктаган, баламды коюп мен ал деп атаң түшпөйт арага. Аяздуу күндө айланган, булуттуу күндө муңайган, 9 ай курсак көтөргөн тоорулуу эмчек эмискен, токтунун этин жегискен, торкодон топу кийгискен, кимдин уулу дегискен, эрмегим коюп мен ал деп энең түшпөйт арага. Айдап мал берген, алганым деп жан берген, аялың түшпөйт арага. Кайран дүйнө бекер деп, каражаның шекер деп, ай тегерек сабы жок, айча жылдыз табы жок. Күн тегерек сабы жок, күнчө жылдыз табы жок. Бул дүйнө шум жалган, Алладан буйрук келгенде, андан качып ким калган деп. Өлүмдөн убагында Улукман аке жанын алып кала албай, балким мен кутулармын деп даанышман Коркут ата жанын алып кала албай, төгөрөк жердин 4 бурчун кыдырып, ажалдын колу жетпей турган айды истеп жүрүп, аркасы кетип, акыры акка моюн сунган эмеспи? Ошон үчүн дүйнөдө өлүм деген бар экенин да ойлоно жүрүш керек экен. Өлүмдү ойлосоң бир заматта соолугуп, көзүң ачылып, кайсыл жерге келгениңди карап, кадимкидей тазара түшөсүң. Жакында бир шумдук түш көрдүм. Филармониядан Айчүрөк дүкөнүнө чейинки жерде ээлептир. Эң үстүндө Кыргызстанды уурдаган, талап тоногон, жебишкендердин музейи деген электрондук жазуу турат. Ичине кирип барсаң, уппузун зал, дубалга жалаң куураган баш сөөктөр илинген. Алдындагы кнопканы басарың менен экрандан ата теги, жет аталары ким болгондугу, иштеген кызматы, сүрөтү, кыскасы электрондук маалымат аркылуу ар бир жегич жөнүндө толук маалымат алсаң болот экен. Жегич президенттер, жегич премьер-министрлер, жегич спикерлер, жегич министрлер, жегич депутаттар. Кимдер гана жок. Баары эле баягыл камалганда рак, геморрой, инфаркт деп үй түрмөгө чыгып кеткендердин баш сөөгү турбайбы? Булардан соо кишилерге оору жукпайбы дедим музей кызматкеринен. Атайын эл аралык медициналык лабораториядан обработкадан өткөндөн кийин илинген, жукпайт деди ишенимдүү. Кум төрдү жегендердин баш сөөктөрү көрүнбөйт го дедим. Алар 2-чи кабатта алтын жегендердин залында. Берки президенттин баласынын башы табылдыбы? Көрүнөн уурдап кеткен бойдон табыла элек истеп жатышат. Муляжы турат. Музейге келип жаткандардын саны быйыл укмуштай көп дешет го дедим. Быйыл 2 эсе көп. 5 жылдап кезекке турган өлкөлөр бар. Бир эле Кытай менен Индия эмне деген байлык деди. Аңгыча Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин дээрлик 4 жылдык кирешеси жалгыз ушул музейден түшөрүн. Мындай музей мурдагы подсоветтик өлкөлөрдүн баарында эле барын, бирок жебишкендиги боюнча бир дагы өлкөнү алдына салбаган уникалдуу музей жалгыз гана биздин Кыргызстанда экенин. Ошентип кезинде бийлик менен байлыкты ата-энелеринен да ыйык көргөн Кыргыздын алкы бузук уул кыздары Кыргызстанды сыска олтургусуп кеткен менен
Бүгүн анын кунун алардын куураган баш сөөктөрү төлөп жатканын, жегиштердин урпактары уялгандарынан аты жөнүн таптакыр өзгөртүп алганын, Кыргызстан азыр дүйнөдө көнүккөн өлкөлөрдүн эң алдыңкы катарында келатканын экскурсовод кыздын айткандарынан угуп, эскалатор менен 2 кабатка алтын жегендердин баштары илинген залга чыгып бараттым. Быйыл жакын агабыздын орус аялын гробко салып, орусча узатып, бирок мүрзөгө кыргызча койду. Эч ким өкүргөн жок, эч ким кошок кошкон жок. Боз үйдүн эшигин түрүп койгон экен, шаардык кыргыздар гробто жаткан маркум менен кирип чыгып коштошуп жатты. Ага дейре жанына шам жандырып, поп келип аятын окуп, ырымын жасап кеткен дешти. Сөөгүз аганча Кыргыз илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, педагогика илимдеринин доктору профессор Эсенбек Мамбетахунов акем менен сүйлөшүп олтурдум. Глобализация деген ушул, деди ал башын жерге салган калыбында. Кыргыз колунан эч нерсе келбей калганды ушинтип башын жерге салып калат. Эсенбек аке, ушундай өлүм житимде чет өлкөдө жашаган кыргыздар кантет? Айрымдары ата-энелерин ала кетип, биротоло ошол жакта калып калганы да бар. Акокусу атасы же апасы көз жумса эмне болот? Биздикиндей боз үй тиге салып, казганактап чогула калган эли жок. Кайгы муңун бөлүшө турган коңшу колоң жакындары жок. Анан тиешелүү мекемесине акчасын төлөп, өлүк койгуч кызматын чакыртып, анысы сөөктү крематорийине ап кетип, эртеси өлгөн кишинин өрттөлгөнүн тастыктаган бир тилим квитанциясын жөнөтүп, ошону менен баары бүтүп, анан ошол жакта туулуп, ошол жакта өскөн кыргыздын 1-2 мууну алмашкандан кийин кантип аларды кыргыз деп айтасың? Тил деген элдин тамыры эмеспи? Тамырынан ажыраган кыргыз бара-бара башка элге сиңип, элдигинен да ажырайт эмеспи? Кийин алардын айрымдары илгери биздин ата-бабалар Орта Азиядан көчүп келген дешет, бирок аныгын билбейбиз. Билгенде эмне деп, эстеген эстеп, эстебегени түбү кыргыз экенин эстебеген бойдон калат го дейм. Кандай дейсиз? Дедим. Глобализация деген ушул, деди. Глобализация бизди глобализацияга айлантканы калды го, дедим. Биз өзгөртүүгө мүмкүн болбогон нерселердин баарын тагдыр катары кабыл алышыбыз керек. Кудай деген бир эшигин ачпай туруп эч качан экинчи эшигин жаппайт иним, деди Эсенбек акем. Демек келаткан апаатка макул болушубуз керек экен да. Апааттын да жакшы жактарын табууга аракет кылалы. Кандай терс нерселер болбосун, алардын да оң жактары болот. Сен көбүбүзгө караганда көбүрөөк кыргыздашкансың. Ошон үчүн коркуп жатасың, деди Эсенбек акем. Бирок минтип ойлогон менен бир акылмандын эгер адамдардын каалагандай аткарыла берип жашоо жалаң бейиш болсо, анда жер шары тозоктун чөлүнө айланмак дегени мени көбүрөөк ынандырып турду. 2004-жылы тоолуу Алтай республикасына барганым эсиме түштү. Алтайда да Каракол деген жер бар. Биз 2 жумага жакын тайганын ичинде жүрүп, алтайлыктардын карагай чердин арасындагы турмушуна чыдабай, кадимкидей думугуп чыкканыбызда, ай, карагай черсиз, тайгага чүмкөлбөгөн, Кыргыздын жериндей ай тарабы ачык, адыр түстүү, шыбак өскөн, тулаң өскөн жерге алып баргылачы бай болгурлар. Эркин дем ала албай чарчап кеттик дегенибизде, алтайлыктар бизди Каракол деген өрөөнү алып барган. Ошондо 15 күндөн кийин биринчи жолу күкүктүн үнүн укканбыз. Жаныбыздагы талаада темир жолчулардын сары күрмөсүн кийип алган жолчуларга окшоп, бири-биринен айрып алгыс сарала бөйрөк, сарала баш уйлар оттоп жүргөн. Мындан бөлөк бир дагы мал көрө алган эмеспиз. Булар казак тукумундагы уйлар деген ошондо Оңгудай районунун башчысы Семен Сергеевич Тузачинов. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.